Бишкектин 1-май райондук сот тарап жаткан Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурум 10-июлга жылдырылды. Бул туурасында айыпталып жаткандардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева билдирди. Кой-Таш окуясы боюнча иш бүгүнкү күнгө белгиленип, бирок соттук отурумга Бишкектин СИЗО 1 абагында кармалып жаткан айыпталуучулар алынып келинген эмес. Мунун себебин ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков жазаларды аткаруу кызматынан расмий түрдө жообун ала электигин билдирген. Мындан сырткары отурумга прокурорлор ооруп жатканын билдирип, 7 прокурордон 3-өсү гана катышса, Кой-Таш окуясы боюнча айыпталып жаткан 19 адамдын жактоочуларынан соттук отурумга 2-өсү гана катышкан. Ошондой эле Жолдубаева Кой-Таш окуясы саясий өңүттөгү иш болгондуктан, жогору жактагылардын тапшырмасы менен 1-май райондук сотунун судьялары өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга карабай ишти карап жатканын айтат. Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурум бүгүн да болгон жок. Себеби ошол Бишкектин СИЗО 1 абагында кармалып жаткан айыпталуучулар алынып келинген жок. Анын себебин судья расмий түрдө ошо жазаларды аткаруу кызматынан ала элек экендигин бүгүн белгилеп айтты. Эмки соттук отурум келе жаткан жума күнгө жылды. Ошондой эле соттун айтымында прокурорлор дагы ооруп калгандыгына байланыштуу бүгүн катыша алышкан жок. Ошо 7 прокурордон 3 гана прокурор келди. Адвокаттардан болгону ушу 2 гана адвокат соттук отурумга келе алды. Калгандары дагы ошо ден соолугуна байланыштуу соттук отурумга катышкан жок. Эске сала кетсек, 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Кой-Таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200дөн ашуун адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген ИИМдин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн өзүнчө тергелүүдө. Сотко иши өткөн 14 айыпталуучунун ичинен Алмазбек Атамбаев УКМКнын, Фарид Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мейирбек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Фархат Бабиев, Канат Осмоналиев ИИМдин убактылуу кармоочу жайларында камакта. Кой-Таш окуясы боюнча жазык кодексинин киши өлтүрүү, адамдын өмүрүнө кол салуу, барымтага алуу, жапырт башаламандык, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө коркунуч келтирүү жана зомбулук беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура айыпталуучулардын көбүн аталган фактыларга күнөөлүү деп эсептеп келет. Атамбаев баштаган айыпталуучулар болсо аны төгүндөп келишет. Ал эми 1-май райондук соту 23-июнда Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп таап 11 жыл 2 айга кескен. Сот аны сыйлыктарынан өзүнө жана жакындарына таандык мүлкүнөн да ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган.